Leйлек элинин аскамсыз болгон үй бүлөлөрүнө Алим Баяжынын балдарынын атынан жардам берилүүдө. Алар өзүнүн айылы дебестен бүтүндөй район аймагындагы жардамга муктаж жарандарга колдоо көрсөтүштү. Leylектин эли ana şunday ынтымагыда биримдигиден башка жакка караганда тартибибиз бар. Элибизди каптап келген апат mana şunday жигиттердин жардамы менен, элибиздин ынтымагы биримдиги менен, bir муштун болгондугубуз менен, тартипти бекем сактагандыгыбыз менен жеңилип биздин жерге өздөн улат. Алим Баяжынын уулдарынын атынан 800 кап un, 1000 дана баштыктагы макарон элге таркатылды. Көрсөтүлгөн жардамдын жалпы суммасы 1 миллион сомду түзөт. Жардамга колун сунган бир тууган Шадиевтер атасынын көзү өтүп кетсе да, апасынын насааты менен элдин башына кыйынчылык түшкөндө кайрымдуулук кылууга бел байлашкан. Эске сала кетсек, алар буга чейин 100 000 сомдук медициналык каражаттарды Leylek районундагы жана Сүлүктү шаарындагы дарыгерлерге алып келип тапшырышкан. Leylектин булкулундары мындай жардамдар алгачкы же акыркы эмес экендигин белгилешип, мындан ары да эли үчүн кол кабыш кылып турууга даяр экендиктерин билдиришти. Районубузга жардам берейик деп энемдин насааты менен бир туугандар чогулуп районубузга биринчи жолу медициналык жардам алып келдик. 100 000 сомдук защитный костюм менен антисептика, исфана менен сүлүктүгө бөлүп бердик. Экинчиси мына бүгүн инилер менен чогулуп 800 мешок un, 1000 калта макарон алып келдик. Ошо элибизге аз гана да болсо жардам болсун деп. Мындан кийин дагы Кудай кааласа жардамыбызды аябайбыз. Жардам берип келгенбиз, дайым жардам бере беребиз. Дүйнө элин каптап келген илдет элдин ичинен чыккан ата уулдарынын колдоосун, ынтымак биримдигин көрсөтүүдө. Элдин тартипти бекем сактагандыгы илдетти жеңүүгө негиз болуп жатат. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.